Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз эли. Мен азыр учурда Ош шаарындагы Көкүмбей көчөсүндө турам. Сиздерге бул чыгарылышта дагы ушул көчө боюнча тааныштырып коюуга туура келди. Себеби бул көчөдө өзүңөр көрүп турасыздар, ремонт иштери жүрүүдө. Тагыраагы бул Ош шаарындагы Көкүмбей көчөсү Жапалак унаа базарына баруучу, андан ары Караван районуна баруучу жол. Бул жол азыркы учурда жабык. Себеби дегенде көрүп турасыздар, аябай жолдо ремонт иштери кызуу жүрүүдө. Баарыңыздарга маалым, буга чейин бул жол көптөгөн айдан бери асфальты көчүрүлгөн боюнча жатып, ушундай бир айдоочуларга, жолоочуларга ыңгайсыздык жаратып келген. Азыркы учурда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаевдин демилгеси менен бул жолду оңдоп түзөө иштери, капиталдык оңдоп түзөө иштери башталып экен. Бир эле жол эмес, анда газ түтүктөрүн дагы, суу түтүктөрүн дагы жаңылап алмаштырып атыптыр. Жолдун кенендиги аябай чоң. Бул жолго Кудай буйрса азыр бүгүн 5 май дем алыш күнү дагы жумуш токтоосуз жүрүүдө. Тез арада асфальт басылат деген ойдобуз. Асфальт басылса бул жол заңыраган, зымыраган сонун жол болуп калмакчы. Көрдүңүздөр, жумуш жүрүп атат, токтогон жок. Баардык техникалар өз ишин башталууда. Буга чейин айдоочуларга чындыгында ыңгайсыз жаратып келген бул жол. Баарыңыздар билесиздер, ушул жол оңдоп түзөө иштерине байланыштуу азыркы учурда Жапалак унаа базарына барууга мүмкүн эмес. Башка жол болсо керек, бирок Жапалак унаа базары учурда жабык. Себеби дегенде Жапалак унаа базарынын дагы капиталдык оңдоп түзөө иштери жүрүп атат. Мындай айтканда, ичине асфальт басылып атат, жаңы имараттар түшүп атат, жаңы кафелер, ажатканалар бүт баары Жапалак унаа базарында жаңы болуп жатат. Эмнедейбиз, мэрге алкыш айтабыз. Чындыгында Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шемаматович аябай бир чечкиндүү аракети менен Ош шаарындагы баардык жолдорду кеңейтип, андан тышкары асфальт басып, жаңы тротуарларды куруп, газ түтүктөрүн, суу түтүктөрүн жаңылап, кыскасын айтканда Ош шаарында болбогондой өзгөртүү жолуна койду десем болот. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыбыз жетекчиликти колдоп туралы, Ош шаарынын мэрин өзгөчө колдойлу. Себеби дегенде ушундай сонун иштер аткарылууда. Ошол көрсүн, экинчи борборубуз гүлдөп өсө берсин. Саламатта калыңыздар.